Социалдык түйүндөрдө электрондук басылмаларда тарап жаткан Кыргызстанда жашап жаткан тажик улутундагы жарандарга кысым болуп жаткандыгы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу тажик диаспорасынын өкүлдөрү билдирди. Ага ылайык Кыргызстан көп улуттуу өлкө жана андагы бардык этникалык азчылыктар ынтымак, ырашкерликте жашап келишет. Жөнөкөй карапайым кыргыз эли дагы, жөнөкөй карапайым тажик эли дагы тынчтыкты, биримдикти, ынтымакты каалайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 80ден ашык улуттар жашаган болсо, бардыгы ынтымакта, биримдикте, достукта, бир туугандыкта кыргыз эли менен кайгыны бирге бөлүшүп, бүгүнкү күндө ушу гуманитардык жардамдарды жиберип, бүгүнкү күндө ушу акчалай Кыргызстан элинин ассамблеясынын курамына кирген бардык этникалык топтор бардыгы мындайчасын айтканда жардам берүүнүн ошол алкагында жүрүшөт. Бүгүнкү күндө бардык улуттар ынтымакта, биримдикте, достукта, бир туугандыкта, айрыкча ошол тажик туугандар дагы бардыгы кыргыз эли менен биргеликте.